Сотқа чейинки өндүрүш иши боюнча Жактоомдо Алимов Арзыматка коюлган берени Кыргыз Республикасынын жазык кодексинде туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде бул беренеде насильственный действие сексуального характера деп турат. Бул оор кылмыштар составына кирет. Сотқа чейинки өндүрүш ишинин материалдарынын ичинде соттук медициналык экспертиза бир жолу Араванда дайындалган, корутунду чыккан, комиссиондук экспертиза чыккан, корутунду чыккан. Ал корутундуда жабырлануучунун, жашка жетелик жабырлануучунун кыздык белгиси бузулбастан туруп, боюнда 4 айлык бүтүп калгандыгы көрсөтүлгөн. Бардык экспертизалар заключенияларында ушул көрсөтүлгөн. Андан сырткары денесинде эч кандай жаракат жок экендиги так көрсөтүлүп турат да. Денесинде жаракат жок болсо, кайсы насильственный действие? Ал эми Алимов Арзыматка дагы 3 жолу соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бирөөсү Араванда жасалган, калган бирөөсү Ош областтык экспертиза бюросунда жасалган, үчүнчүсү аягында Жалал Абадта жасалган. Бардык экспертизалардын корутундуларынын талаптарына ылайык көрсөтүлүп турат. Комиссия көрсөтүп берип атат. Жактоомдо Алимов Арзымат аденома, простата и импотенция менен ооруйт. Көрсөтүлүп турат. Андан сырткары экинчи типтеги сахарный диабет менен ооруйт. Бул дегени Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылы чыгарган 296 токтомдун талаптарына ылайык бул камакта кармабаган, кармоого тоскоол болгон оорулардын тизмесине кирген оору менен ооруйт. Андай болсо дагы азыркы учурда 7 айдан бери камакта отурат. Мен өтүнүч келтиргенмин бөгөт коюу чарасын өзгөртүүгө, бирок сот тарабынан өтүнүчү канааттандыруудан баш тартылды. Азыркы учурда дагы кайрадан өтүнүч келтиргенмин. Экспертиза дайындап бериңиздер. 296 беренеде көрсөтүлгөн оорулардын составына киреби, кирбейби? Азыр каралып атат сот тарабынан. Андан сырткары сотко чейинки өндүрүш ишинде бир эле далил жашка жетелек жабырлануучунун көрсөтмөсү. Башка далил жок. Экспертизалардагы бардыгы көрсөтүлүп турат. Свидетелдердин көрсөтмөлөрү дагы көрсөтүлүп турат. Бир эле ошо жашка жетелек жабырлануучунун өзүнүн көрсөтмөсү. И Алимов Арзыматтын адвокаты жок. Биринчи алынган түшүнүк каты. Ал түшүнүк катты жазгандыгын неме менен жазгандыгын азыр көрсөтмө берип атат, диктовка менен жазылгандыгы жөнүндө. Эми Кыргыз Республикасынын Конституциянын 26 статьясынын талаптарына ылайык эч ким өзүнүн көрсөтмөсү менен соттолууга мүмкүн эмес деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан азыркы учурда соттук процесс жүрүп атат Арава районунда. Буюрса акыйкат жүзөгө чыгат. Бардык нерселерди сот эске алат деп эсептейм. Үмүт кылам туурасы. Биздин өтүнүчтөрдү дагы карап, мыйзамдуу чечип берсе керек деп үмүт кылам. Андан сырткары деланын тактыры боюнча айтып кете турган болсок, дела биринчи Араван роудуда Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 164 статьясын менен сотко чейинки өндүрүш кылмыштардын бириктирүү реестрине катталган. Ал жерде жабырлануучулардын адвокаттарынын өтүнүчү менен Ош УВДга алынган, ишенбейбиз деп. Ал жерден тергөөчү иштен кетиптир. Жана бир канча топ немелер болуптур. Ал жерде бир тараптама тергелип жаткандыгына байланыштуу. Себеби дегенде биз азыркы учурда жашка жетелик жабырлануучу төрөгөн бала, уул бала, эркек бала төрөгөн. Ал бала менен Жактоомдо Алимов Арзыматтын кандарынан генетикалык экспертиза дайындап, атасы Алимов Арзыматпы же башка адамы дайындап берүүсү суранганыбызда УВДнын тергөө кызматы таптакыр баш тарткан. Экспертиза дайындоодан, генетик экспертиза дайындоодан баш тарткан. То есть ДНК дайындагандан баш тартышкан. Андан кийин биз ишенбөөчүлүк билдирип, деланы Мурулга МВД Южный регионго алып беришти өтүнгөнбүз. Мурулга алып берилди. Ал жерде тергелип атып, деланы выделить этип алды, баланын атасын определять этиш керек деп. Бирок андан кийин да жабырлануучулар
өтүрүш менен кайрылганда кайра эле ошол биз ишенбеген тергөө кызматы Ошской области ушу тергөөчүгө кайтарып берди. Азыркы учурда ушу тергөөчү биз ишенбөөчүлүк билдирген тергөөчү Кыргыз Республиканын жазык кодексинин 162 беренеси менен айыптоо актысын түзүп сотко чейинки өндүрүштү Арман райондук сотуна жиберген. Учурда азыр соттук кароо жүргүзүлүүдө. Кайсы стадияда? Арман райондук сотунда каралууда, соттук кароодо. Аягына чыга элек. Аягына чыга элек. Мен неме бергенмин. Биринчисинде жактоомдо Алим Фарзымат 2-чи типтеги сахарный диабет менен ооруйт деп биринчи экспертизанын заключениясы, экинчи экспертиза, комиссионный экспертизанын заключениясы көрсөтүп турат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018-жылкы 296 токтому бар. Камакта кармоого тоскоол болгон оорулар, оор оорулар. Ошол оорулар тизмесинде 3-чү бөлүмүндө так көрсөтүлүп турат. Ошону көрсөтүп туруп, экспертизалар заключенияларын көрсөтүп, справкаларды тиркеп сотко өтүнүч келтирдим, үй камагына чыгарып бергиле деп. Бирок үй камагына чыгарбады, камакта калтырып өтүнүч канааттандырууну баштырды. Аркасында эле бир жума өтпөй ковид пневмония болуп, оор абалда Арман райондук больницасына жатып калды. Азыр учурда дагы СИЗОдо ошол больничныйда ооруп жатат. Азыр мен кайрадан өтүнүч келтиргенмин сотко. Соттук медициналык экспертиза дайындап бергиле, ошол 296 токтомдогу көрсөтүлгөн оорулар тизмесинде ооруларга дал келеби, келбейби? Эгер дал келсе, бул жактоомдо Алим Фарзымат камакта отургандыгы мыйзамсыз деп эсептейм. ДНКга өтүнүч кайра келтиргенбиз. ДНКга өтүнүч канааттандыруудан баш тартуу токтомуна ошол Ош областык иштер башкармаларынын тергөө кызматынын тергөөчүсү, милициянын майору канааттандыруудан баш тарткан. ДНКга уруксат берген эмес. Азыр сотко келтиребиз өтүнүч. Андан сырткары так айтып кетсем, ал кызды дагы сотко чейинки өндүрүш ишинин жүрүшүндө психология, психиатриялык экспертиза мына Ошто жүргүзүлгөн комиссионный. Склонность к лжи, жалган сүйлөгөнгө жөндөмдүү деп экспертизанын корутундусу тигилип турат иште. Кыз боюнча кыздын сүйлөгөнү жалган сүйлөгөнгө жөндөмдүү деп экспертизанын корутундусу тигилип турат. Экспертизанын да корутундусунда так айта алам, кайсы экспертиза экендигинчи. Себеби колумда турат. 15 декабрь 2020-жылы ошо сандуу экспертиза 773 сандуу экспертизанын корутундусу. Бул комиссиону жүргүзүлгөн 4 психиатр, 2 психологдун катышуусуна жүргүзүлгөн. Иш боюнча башка далил жок. Мен Алимовдун аялы болом. Мен чалым 64 жашта. Мен чалым 16 жашка жете элек кыз менен болгон деп нотогру шектүүлүгү менен мына Ош шаарындагы СИЗО мекемесинде жатат. Мына 7 ай болду жатканына. Бизди милициялар ошо кыздын артындагы балдарды караганга болбоду, иштешкиси келбеди. Чалым медэксперттер ушундай тактап көрүнүп турат. 3 жолу медэксперт кылды. Мен чалым 2-3 жылдан бери биз эркектик менен жашабайт. Аны уят болсо деле айтайын, анысы жок. Мен балдарым 3 инвалид балам бар мени. Учогу ДЦП 1-чи группа инвалид балдарым. Балдарым 99-жылкы баламына 2 кызым келбеди. Мына немелери турат. Документтери, инвалидтик документтери, паспорттары эм турат, алып келдим. Чалым 2 жолу неге келип, сотко келип, 2 жолу ооруп калды. Сахары көтөрүлүп кетти. Анан ковид болуп ооруп, больницада жатып чыкты. Ошондой болсо деле дагы кайра СИЗОго алып келип койду. Эмнеге экенин мен билбедим. Биздин ошо арыздануубузга карабай
мен эки тергөөчүдан нааразымын, Арабандыкы деле нааразымын, Оштукудан деле нааразымын деп жогоруга президенттерге кат жаздым эле. Мына жооптары келип турат. Мына окусаңар болот. Бардыгына жазып немелерин агамын. Ошондой болсо деле биздин мени чакыртты. Каттар келгенден кийин прокурор чакыртып, менен жолугушуп, немеңе, делеңе мургу өткөрүп берем. Боптур, сен кат жазып бересиң, мен разымын деп жазып бер деди эле. Мен өткөрүң, анан жазып берем дедим эле. Өткөрдү, жазып бердим. Жазып бергенден кийин муру иш баштай эле опердин баласы бизден информация алганы барыптыр. Мен мурудан келдим, силер балдарды так санап бергиле мага. Мен кармап кетем деди эле. Биз балдарды санап айтып берсек, ал алып кетип 3 жолу сурап, аларды кое бериптир. $2000 акчасын алыптыр ал балдарды. УУДнын тергөөчүсү кылганбы, кимиси кылган мен билбейм. Колуңан эмне келет? Мен $2000 акчамы алып кое берди. Мына мен жүрөм, мен Россияга кеттим. Колуңан эмне келди деп мен өзүмө ошентип сүйлөп кетти Россияга ал бала. Өзүбүздө айылды балдары. Азыр эки Мурат, Муса, дагы бирөөсү бар, 4-5 бала. Аты жонун айтып бердик эле биз, ал бала кармап алып чыгып, ошентип сурап кое бериптир. Өздөрү мактанып жүрөт көчөдө, Мурат деле мактанып жүрөт. Биз ошентти, колунан эмне келди? Өзү кармалып жатат го деп айтыптыр. Sentyabr ayida bo'lgan deb yozib berishgan. Bir yil emas, 7 oy bo'ldi. Кыздын Бирок азаттык кылып, ушул жылдын июнь айында деп жазып чыгарып беришкен. Ал информацияны УУД берген экен. Мен сурап, аларга жаап таштадым, автор менен жүзмө-жүз көрүштүм, жиде узукта келди деле келдим. Ошко. Кыздын атасы айтат, мен оша окуя болгондо таладан барып атсам, кызым мен жанымдан абзайы бузук өтүп кетти деп көрсөтмө бериптир атасы, кыздын атасы. Ал кыз жашы жетелек кыз болсо, менин чалым болуптур, тийиштик кылган болсо, бир жердери тытылат, көйнөктөрү жыртылат. Кыз ошо кантып атасынын жанынан мынтып өтүп кетет. Мен түшүнбөй атам. Атасы деле, кызы деле жалган көрсөтмө берген. Ал кыздын 7-класстан ата-энеси акча табып келди, көчөгө кой берген. Канчасы айтып атасына, абасына айтып, абасыны балдары занжырлап, байлап, уруп, эптай албаган ол кызды. Өздөрү айтып жүргөн ошентип. Ошондой болсо деле биз ал кыздын бооз болуп көчөдө эмне кылса биз айыптуу. Мен чалым иштекеси жок болсо, ошентип кармап аны медэкспертиза тастыктап турат. Өзүнүн оорулары ham белгиленип турат. Чалым мен аялымын, иштекеси жок болсо, кантип ол кыз бооз болуп калат, бизди берген ошентип. Мен түшүнбөй атам. Ошону тактап чоңдор силерден суранч. Чоңдор каякты карап атасыңар? Мен 3 балам инвалид, мен дагы 2-нчи группа инвалидмин. Бизди ошой чечилбеген ишибизди чечип, тактап көрүп беришиңерди силерден суранам, отунуп суранам. Ким карайт, ким сурайт бул балдарды, бул кыздын артындагы балдарды эч кими кызыкчылыгы болгон жок. УВД деле, Араван районунун ички иштер иштери деле эч кимди кызыкчылыгы болбоду. Ошон үчүн силерден суранч, мен бу жерге келгениmin себеби силерден өтүнүп сурайм. Мен балдарым мына көрүп атасыңар, мен атасыны көмөгү керек мага, балдарыма керек.
Ошон үчүн силерден суранч, бизди ишибизди чечилбеген ишибизди чечип бериңерди силерден өтүнүп сурайм. Ал кыз атасы ошо 7-класстан эле мектептен чыгып кеткен, окубайт, көчөдө жүргөн кыз эле. Атасы урат эле, биздин жаныбызда жери. Акча табасын, көчөгө кой берген, акча тауып кел деп. Ал кыз мен кием, жейм, ичем дейби, бар өзүң акча тауып кел деп. Баягы кыз мектепте окугай. Анан Араман районунда балык пиширген жерге келет. Балык пиширген жерде иштеп жүрөт. Андан мороженое саткан жерде иштейт, грилханада иштейт, уч жерде иштеп, дагы кайра үйгө барып, ошо көчөдө жүргөн кыз эле ал кыз. Сөзү чыккан кыз эле. Мен чалымы боюнда 4 айлык болуп калгандан кийин анан берип атат. Ал Немеге ошо мезгилде атасы жанынан чыгып тур, ата мени анау киши андай кылды, мына киши мындай кылды деп ошо мезгилде ариза жазбайт. Мен ошон кызыкчылыгым ага. Ким чечет муну, ким көрөт? Биздин Кыргызстанда акыйкат барбы, жокпу? Айдан кийин арыз жазып атат. Мен ошондой болуп калган экенмин деп. Курсагы чыгып бараткандан кийин. Мен дагы 2 инвалид кыз бар. Мен өзүм окутуучу элем, иштебейм, үйдө отуруп, мына баламы апыштап көтөрүп окуттум, унардуу кылдым. Кызымды деле экөөт тең унардуу кылдым, ошону апычлап көтөрүп басып мектепке бардым, чеберханага бардым, ошентип окуттум. Неме бир кызды эптей албай атат? Бизби виноват? Кыз ошондой болуп калса, артыны караш керек ал кызды. Эгерде бул сотто да коркуп ошо мен башымда жаңак чакылат деп ошентип коркуп отурган болсо, мен Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ак үйүнө барам, ошол жерде отурам. Ошолор менен чечип келишим керек. Сотто чечилбесе барам, мен 3 баламы алып барам. Меня зовут Алишер Хамидов, я являюсь волонтером молодежного движения в Аше и Бишкеке. Мы работаем с лицами с ограниченными возможностями. Эту семью Алимовых я знаю с 2012 года. Я навещаю в качестве волонтеров их детей. 3 инвалидов в семье, все с ограниченными возможностями, с ДЦП. Я помогаю этой семье. По существу этого вопроса я могу сказать, что суд и государственные органы должны дать правовую оценку тому, что произошло. Презумпция невиновности всех вовлеченных лиц должна соблюдаться, но в то же время должны соблюдаться права детей-инвалидов. Дело в том, что обвиняемый являлся единственным основным кормильцем в семье, и в связи с его содержанием в СИЗО сейчас семья испытывает самые трудные времена. Нету добытчика. Государство должно принимать во внимание ситуацию с детьми-инвалидами. Им нужны финансовая поддержка, а также материальная поддержка. В этой ситуации желательно было бы отпустить обвиняемого под домашний арест, пока идет следствие, чтобы он мог зарабатывать и содержать семью с 3 детьми-инвалидами. Кроме того, у него есть внуки другие. То, что в страхе, что он сбежит куда-то в другую страну, в Россию, не оправданы. Можно было его содержать в нашей республике, создать условия, чтобы он оставался только в своем доме и зарабатывал деньги. Ассаламу алейкум, бардыгыңызга. Мен Алимов Дастанбек, аты жөнүм Азматович. Ошол шектелүүчүнүн баласы 1999 жылы төрөлгөн. Костюмный ломкус менен төрөлгөн. Азыр атамдын кармап турушунун эч кандай түшүнбөй атам. Ал иште мен кылдым десе эле ишеничке жакыныраак болот эле. Атам 64 жашта. Менин атамы ошо шектелүү бардык каналдар чыгарып таштады. Ошо каналдарга, комментарияларга өз билдирүүмдү калтырдым. Калтырсам эч ким мага журналисттер кайрылган жок. Таратышты, башка кылышты. Бирок бир тараптуу таратышты. Сот, прокурор мени ошондой элегемин көрүп туруп, билип туруп,
атамы домашний арестка чыгарып бербейт. Ошо көргөнүңөрдөй мен айлада, үй бүлөдө бир эркек менмин. Андыктан мен жумушка жарабайм. Өзүмө деле ажатканага, дааратканага чыга албайм. Баня түшүрүш керек, ал кылыш керек, башка кылыш керек. Апама кантип айтам? Мага атамдын көмөгү керек. Рахмат.